Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Desin TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, мен бул видеомдо ушул алдыда келе жаткан парламенттик шайлоодо кайсыл партиялар өтүшү мүмкүн, ушуга мындай прогноз бермекчимин да. Эми албетте мен саясатта көп жүргөн, же болбосо бир саясий технологиялардын жолун билген атайын адис эмесмин. Мен мындай жөн гана блогер катары өзүмдүн жеке көз карашымды ушул азыркы абалга салыштырып айта кетмекчимин. Мына азыр 40тан ашык партиялар каттоодон өтүшүп, ушул шайлоого ат салышабыз деп турушат. Албетте бул партиялардын баарынын эле каржылык жактан мүмкүнчүлүктөрү жок, жана башка ушул адамдарды ошол 7% босогону аттоодон өтө албай калышат көптөрү. Ар кандай объективдүү жана субъективдүү шарттардын негизинде бул партиялардын ичинен ашып кетсе бир 10дон ашык гана партия ушул шайлоо өнөктүгүнө катыша алышы мүмкүн. Менин жеке оюмда ушундай эле ойлорду башка бир эксперттер деле айтып жатышат. Эми анын баарын дагы ошол өз кезеги келгенде көрөбүз, достор. Менин мындай байкагандыгым, бул жерде кайсыл партиялар өтүшү мүмкүн. Албетте мен ошол эле мамлекет тарабынан ошолордун оң көзүн салган ошол партиялардын баары эле өтөт деп ойлоймун. Ошол эле мекеним Кыргызстан жана биримдик партиялары. Биз канчалык деңгээлде карапайым адамдар каршы сөздөрүбүздү сүйлөбөйлү, башка болбойлу, мамлекеттик ырычактар ошол эле Кыргызстан партиясында мисалы үчүн өздөрүнүн абдан көп электораты бар, завод, ошолордо иштеген адамдарды, тууган уруктарын, жердештерин ушинтип үндөшү мүмкүн. Ошол эле башка маселен мекеним Кыргызстанды ала турган болсок, алар ошол өзүнүн таасири бар жерди, кара суу, ушул түштүк тараптан көп добуштарга ээ болушу мүмкүн да. Ошол эле биримдик партиясы кандайдыр бир деңгээлде мен ушулардын сөзсүз өтөрүнө ишенемин. Канча добуш менен белгисиз, эми бир жок дегенде 50%дан көбүрөөк бир добуштарды ушулар алат болуш керек. Анткени буга чейин да ушундай нерселер болуп келген. Бул нерседен биз тез эле арыла коюшубуз кыйын. Бирок мындай элдин аң сезими өзгөрүп, кандайдыр бир өзгөрөлү деген түшүнүктөгү жаштар көбүнчө колдобой турган, ушундай башка жакты колдоп кете турган бир тенденциялардын дагы жаралгандыгы сөзсүз күтүлөт да. Ошол эле мына мисалы үчүн акыркы кездери өзгөрүүгө аябай чоң реформаларды жасап, ушул Бир Бол партиясы келип жатат. Буларда дагы финансылык, каражаттык мүмкүнчүлүктөр абдан чоң. Булардан деле өтүшү мүмкүн. Мен өтөт деп ойлоймун буларды дагы. Ал эми менин эң негизги сөз кыла тургандыгым ушул оппозициялык көз караштагы партиялардын бийликке ушул депутаттык мандатка ээ болушу, болбошу жөнүндө сөз болуп жатат да. Эми бул жерде абдан эле көп партиялар, ошол өткөндө дагы айттым эле, булардын ар биринин атын уксаң ошолорго ошол эле учурда мүчө болуп, ушунчалык патриоттуулук сезимдериңди ойготот. Аттары ушундай жакшы, ал эми заттары буларды эч ким ушул шайлоо кезине чейин билген да эмес. Ошол папкаларда, документтерде гана, ошол юстиция министрлигинде каттоодо гана жатпаса, анан ошол кишинин жетекчилери эле болбосо, ошол партиялардын буларды эч ким тааныбайт дагы. Ошол шайлоо өнөктүгүндө булар жетпейт дагы. Капа болбосун, эми ошол 30дан ашык партия, мындайча айтканда 40тын баары эмес, эми анын бир 30дай партиясы ушундай шайлоо өнөктүгүндө эле келип жатпайбы? Булар менимче бири дагы өтпөйт. Канчалык биз какшап айтып, баарыңар бириккиле десек деле болбой эле, баардыгы эле өздөрүн кыйынмын деп сезишип, бизди баары тааныйт, анан биз кыйратабыз, анан Кыргызстанды өнүктүрөбүз деп бир ынтымакка келе алышкан жок тилекке каршы. Булар баардыгы өтүшпөйт. Эми булардын ичинен чыныгы партиялар, мына мен айтып жүргөнмүн, чыныгы партия деп, ошол көптөн бери ошол партия болушу, ошонун тегерегинде адамдар депутат болуп, ошону көп адамдар таанып келе жаткан. Мисалы партия деп Атамекен партиясын айтсак болот. Партия деп бүтүн Кыргызстанды айтсак болот. Мына Россияда өздөрүнчө мына азыр офистерди уюштурушуп, өздөрү демилгелеп,
özleri gerek bolsa uşul Adakan Madumarovga akça çogultup uşunday dep özүндөрүнүн жүрөктөрүнө мен да ошол бүтүн Кыргызстан тараптамын ушинтип өз демилгеси менен келе жаткан да буларды мына партия деп атаса болот. Ошол эле мына акыркы кездери мен чоң казаттын бир жакшы жактарын мынтип айтып кеткем. Башка партиялардан өзгөчөлүгү ушул эле мисалы үчүн бүтүн Кыргызстанга салыштырганда бул чоң казат партиясында мындай демократиялуулук көбүрөөк байкалгандай да, көп чыгышып мына жетекчилери демократиялуу дегендей да, баягы мен кандайдыр деңгээлде аларды сындап эме кылган жокмун. Мындай чогуу чараан туруп элдерге чыгып, эгерде кокус бирисин кармаса дагы бириси баягы жетекчиликти алып кетип ушундай бир чогуу чараан иштерди алып барып жатат да. Ошол эле кезде ушул мен колдоп жаткан бүтүн Кыргызстандан ушундай нерсени мен бир аз көрө албай турамын да. Эмнеге уюштуруу маселелери начар болуп жатат, эмне себептен көп чыгышпайт. Ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун эле тиги өзүнүн каналындагы отурган журналисттер менен сүйлөшүп, анан бир-эки ушундай эле берүүлөр болуп, ал эми могу чоң казаттардыкы сыяктуу жалпы отуруп, жалпы элдер менен жолугушуп, бир ушундай нерселер байкалбагандай да. Албетте убакыт бар. Бул нерсени биз колго алабыз деп ойлоймун. Мен мисалы жеке өзүм жардам берип ушул мына кезеги келип, азыр мына шайлоо үгүттөө башталып элек. Мына бир ай калганда башталат. Ошондо каттуу аракеттерди кылабыз деп турабыз. Бирок ушул азыркы кезде бүтүн Кыргызстан партиясынын акыбалы ушул даже чоң казатка караганда дагы бир аз ушул жагынан аксап тургандай да. Бул информациялык маалымат майданында алгалоо, ушул маалымат майданында согуш жүрүп жатат да азырчы. Ошол эле партиялар жең ичинен бирин бири каралап, кандайдыр бир кара пиар методикаларын колдонушуп, мактагандар мактап, жактап, иши кылып, ар кандай технологиялар колдонулуп жатат бул жерде. Ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын тегерегинде айта турган болсок, биз бул маалымат согушунда жакшы эле алдыда бара жатабыз деп ойлоймун. Албетте көп нерселер, маселен чоң казат кыймылы ушундай уюштуруу жагынан башка жагынан демократиялуу жакшы деп айтканыбыз менен маалымат майданында акыркы кезде абдан булар мындай чоң жоготууларга учурашты да. Ошол эле ичинде финансылык жанагы жаңжалдын чыгып кетиши, акыркы кездердеги Канат Хасановдун тегерегиндеги сөздөрдүн болуп жаткандыгы албетте бул чоң казат партиясынын ушул кыймылынын имиджине тескери таасирин тийгизди. Биз бул жагынан алганда бүтүн Кыргызстан, биз деп мен да ушулардын тарап болгондон кийин өзүмдү бир аз кошуп коюуга акылуумун деп эсептеймин. Бул жагынан алганда информациялык маалымат майданында бир топ эле биз тоскоолдуктарды жеңип өттүк. Буйруса баягы түз жүгүрүүгө келгенде буйруса жакшы эле кетебиз деп ойлоймун. Бул жерде азыркы кезде ушул эгерде ата мекен чоң казат бүтүн Кыргызстан, мен буларды сөзсүз түрдө өтө алат деп кандайдыр бир деңгээлде ишенемин. Чоң казатка бирок өтө эле көп ишеним бере албаймын. Адамдар өзгөрүп кетет экен, башка болот экен. Ошол шайлоо кездерине чейин жете береличи. Мен деле бирок ал жигиттерге ийгиликти каалаймын. Айтып эле жүргөм, ошол кандайдыр бир баалык депутат болгондордун ордуна ушул чоң казаттын жигиттери келсе болот, башкалар келсе болот деп. Акыркы кездери чоң казаттын рейтинги бир аз мындай түшүп бара жаткандай да. Эми албетте убакыт бар. Бул жигиттер дагы өз кемчиликтерин оңдоп кетет болуш керек. Аракет кылып жатышат, технологдору бар, жүгүрүп атса керек. Ал эми ата мекен партиясын ала турган болсок, булар абдан эски партия болгондуктан анын үстүнө тажрыйбалуу жетекчилер бар. Мисалы Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун ушул партиясында өзү жалгыз гана эң башкы лидердин касиетин аткарып, уюштуруу, мамлекеттин көп сырларын билген жагынан дагы бир мындай тажрыйбалуу адам бир эле ушул болуп жатса, ал эми ата мекен партиясында өзүңүздөр билесиздер, абдан тажрыйбалуу эски саясатчылар көп да. Ошол эле Темир Сариев, Өмүрбек Черкешевич Текебаевдин өзү жана башкалар. Мына булардын партиясынын акыркы кездеги зоболосунун аябай көтөрүлүп кеткендигине ушул жаңы дем болуп бириккенден кийинки мисалы үчүн Жанар Акаевдин аябай эмгеги чоң болду. Бүт ушул пандемияда жүгүрүп, доктурларга эме кылып,
Andan keyin Tilek Toktogазиев abdan bağlуу bir çoң жакшы иштерди аткарды да. Tilek Toktogазиевке каршы кара пиар уюштура албай жатышат. Ар кандай сөздөрдү айтып. Ал эми Жанар Акаевдин жана Момбековке, айрыкча Жанар Акаевга каршы аябай катуу пиар уюштурулуп, ошол эле бул албетте ушул конкуренттүү партиялар тарабынан болуп жаткан болуш керек. Ар кандай тролл деп коюшат экен, фейк деп коюп жатышат. Ушундай белгисиз нерселер, терс пикирлерди жаратууга аракеттенишип, бирок адамдардын аң сезими ушунчалык өзгөрүлүп калгандыктан жарата албайт. Бул азыркы кезде мен ушул Чоң Казак, Бүтүн Кыргызстан жана Ата Мекен партиясынын ушул тапка салыштырмалуу алганда Ата Мекен партиясы кандайдыр бир көп алдыда бара жаткандай. Булардын имиджи чоң. Мына азыр Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин эски запистерин кетиришип, буларда ошондой программист, жанагындай блогер эмелери бар окшойт. Ушулар жакшы контенттерди кетиришип, Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин жакшы жактарын көп мындай чыгарып, партиянын имиджин көтөрүп жатышат. Аракет башталды кенен эле. Ал эми Бакыт Төрөбаевдин партиясын көрдүңүздөр. Алар буга чейин эле өздөрүнүн авторитетин кетирип алышкан. Бакыт Төрөбаев өзү жанагындай бир аз сөздөрдү сүйлөп, бирок булардын деле эмгеги чоң. Ал эми Ташиевдин партиясына келе турган болсок, Ташиев азыр мына мекенчилерди жетектеп барам деп жатат. Албетте Камчыбек Ташиевич мекенчилерди жетектейби же башка партиянын жетектейби өзүнө жараша абийир ою бар. Жана муну ошол түштүк өрөөнүндө көп колдоочулары бар. Албетте булар дагы кандайдыр бир деңгээлде келип калышы мүмкүн, бирок келип калса жакшы болмок. Бирок азыркы кезде ушул Текебаевдин партиясынын ушу жаңы демдин шансы көбүрөөк. Андан кийинки Бүтүн Кыргызстан, андан кийин Чоң Казак турат деп ойлойм. Ал эми калган нерселеринде бир аз азыраак. Андан кийин калганкы партиялар тилекке каршы биригип, бир ушундай чоң белгилүү партияларга биригип өтүп кетсе өтүп кетет. Ал эми өтпөсө дагы деле ошол өздөрүнүн байрактарын өздөрү көтөргөн бойдон калып калышы мүмкүн деп. Эми бул менин жеке бир оюмда, балким бул туура эместир. Мен жөн гана бир айтып жатамын достор. Көп иштешибиз керек экен. Ар бир партия өз жолунда. Мага мына көп айтып жүрөт, сен эмне себептен ушул мен де көбүнчө ушул Бүтүн Кыргызстанды айтып, Бүтүн Кыргызстанга тарапташ болуп жүргөндүгүм үчүн менин каналымда дагы көп ушул Бүтүн Кыргызстандын тарапташтары да. Сиз Жанар Акаевди, тиги Момбековтерди эмнеге айтасыңар? Алар ата мекенчи, тияк бияк деп пикирлер бар да менин каналымда келип жатышат. Эми мен аларды эмнеге айтам? Алар дагы ушундай эл үчүн, жер үчүн күрөшкөн адамдар. Жанар Акаевди каралап жатышат, андай кылып, бирок мен алардын жеке өзүмдүн оюмда Жанарды чыныгы бир патриот жигит деп элестетем. Токтогазиевди абдан билип, ушул кылган эмгектерин көрүп калдым. Эми тилекке каршы лидерлердин ар кимисинин өз саясаттары болот экен да. Мадумаровдун деле өзүнүн билген принциптери, өздөрүнүн саясаттары бар. Мен бирок ошол канчалык башка адамдардын жакшы жактарын көрө билгеним менен аларга мен мисалы үчүн каршылык көрсөтүп же кара пиар кылып айтпайм. Алардын дагы ийгиликке жетишин каалаймын. Ошону менен эле бирге ушул өзүбүздүн мен жүгүргөн, мен өткөндө айттым, мен бир өзүмдү бул жерде пиар менеджер катары, пиар менеджердин мен өзү чын айтканда пысын деле билбейм, чын айтканда кандай болот ал. Бирок ушундай имиджин көтөрүү боюнча мен колуман келишинче ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду алга сүрөймүн да. Буюрса Кудайым өмүрдү берсе, ушул жашап турсак, аракет кылып турсак, ушул 2 ай ичи тынч. Ушул мен Бүтүн Кыргызстан партиясын алга сүрөө менен өзүмдү дагы сынап көрөмүн достор. Ушул кандай биз сүрөй алат экенбиз, кандай алдыга чыга алат экенбиз деп. Азыркы кезде менин жеке оюмда биз ушул Ата Мекен партиясынан бир аз аркадабыз. Ал эми Чоң Казактан бир аз алдыда бара жаткандай менин жеке өз оюмда ошондой достор. Ошондуктан Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары биздин алдыбызда абдан чоң фронт күтүп турат, эмгек күтүп турат. Жана Бүтүн Кыргызстан эле эмес, башка ушундай элдин тарабын талашам деген партиялар, сиздер дагы бекем болуңуздар. Элдерге айта кетчү нерсе, сатылбаңыздар. Мына азыртан эле акчаларын беребиз дешип, ошол баягы эски системанын адамдары жүгүрүп жүрүшөт. Мага көп айтып жатышат, сиз эмнеге жаштарды колдобойсуз? Анан Адахан Кимсанбаевич
Мадумаров деле колдоп жатасыз деп. Мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдогондугум ошол жаштарды колдогондугум. Анткени мен көрүп турамын. Ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун командасынын 95-96% бардыгы эле жаштар. Биз Кыргызстанды өзгөртөбүз деген ушул чын жүрөгүнөн аракет кылган мекенчил жаштар ушул партияда да. Саламатта туруңуздар. Кийинки эфирден жолукканга чейин Бакыт Сулайман.